Чикаго шаарына Кыргызстандын эгемендигинин 30 жылдыгын белгилөө үчүн Американын ар кайсы штаттарынан 2000ден ашуун журтташ чогулду. 3 күнгө созулган салтанаттын алкагында Кыргыз коомдук борборунун дагы ачылышы өттү. Ошондой эле футбол боюнча 10 жылдан бери Америкадагы журтташтардын арасында өткөрүлүп келген ынтымак кубогу жана спорттун 11 түрүнөн ар кандай мелдештер уюштурулду. Ошол майрам бул эгемендүүлүк күнүнө карата уюштурулган ынтымак кубогу бул өзүбүздүн маданиятыбызды, өзүбүздүн тилибизди, өзүбүздүн салтыбызды биздин жаш муундарга өткөрүп берүү, өзүбүздүн салтыбызды эч качан кайсыл жакта болсок дагы өзүбүздүн тилибизди унутпоо максатында уюштурулуп, ынтымагыбызды бекемдөө максатында уюштурулуп келет. Спартакиаданын ачылышында комуз күүсү жаңырып, ыр бий менен коштолду. Быйыл спартакиадада улуттук оюндарга басым жасалды. Ордо атыш, таяк тартыш, кыргыз күрөш сыяктуу оюндар кошулду. Эгемендүүлүк бизге ата бабаларыбыздын каны, жаны, кайраты, эрдиги менен берилген. Андыктан биз кийинки кыргыздын урпактары эгемендүүлүгүбүздү көздүн карегиндей сактап, аны жыл сайын жогорку деңгээлде кайда жүргөйлүк жогорку деңгээлде белгилеп, мына ошол эгемендүүлүктүн майрамдоо салтанатында кыргыздын кылымдарды караткан улуттук оюндарын дагы бир жолу ойноп, дагы бир жолу таңга тарап, дагы бир жолу кийинки муунга өткөрүп үйрөтүп берүүгө биз милдеттүүбүз. Ынтымак кубогу Америкадагы журтташтар арасында мындан 11 жыл мурда алгачкы ирет уюштурулган. Анда ага 5 эле штаттын командалары катышса, азыр алардын саны 13кө жетти. Аталган кубокты быйыл Чикаго командасы жеңди. Ошондой эле Огайо, Филадельфия командалары дагы өзгөчөлөнүштү. Андан сырткары иш-чаранын алкагында жарманке уюштурулуп, анда Кыргызстанда өндүрүлгөн буюм-тайымдар, улуттук тамак-аштар коюлду. Майрамдык салтанатка Америкадагы журтташтар негиздеген ири компаниялар демөөрчү болушкан. Иш-чараны жана Кыргыз комьюнити центрин сатып алганга чоң опол тоодой салымын кошкон биздин урматтуу спонсорлорубуз бар. Алар эң жакшы спонсорлор буттан колдон алып, өзүлөрүнүн жакшы артырапты колдоосун көрсөтүп, ушул иш-чарабызды ушундай деңгээлде чыгарышты. Аларга да ушул жерден пайдаланып, аябай ыраазычылык билдирип кетем. Биздин мекендештерибиздер эң башында келгенде, мисалы үчүн студент болуп келген болсо, мындай келгенде башка жумуштарда иштесе, азыр чоң бизнестерди курушуп, ушундай чоң компанияларда иштешип, ушундай иш-чараларыбызга демөөрчү болушуп, мекендештерибиздин ынтымагына өзлөрүнүн салымдарын кошуп жатышат. Биз аларга рахматыбызды айтабыз. Иш-чара бизнес форум менен жыйынтыкталды. Ага Америкадагы кыргызстандык ишкерлер жана Кыргызстандан барган бизнесмендер катышты. Кыргыз жана Америка ишкерлер ассоциациясы курганбыз. Ошол ассоциациянын биринчи тушоосу болуп, буюрса Кыргызстандан келген жана Америкадагы ишкерлер ошол жерде бизнес форумун өткөрүп, атайын ошол жалпы элдин пайдасына бир иш кылалы деп, экономикабызды, финансыбыз жактарыбызды күчтөйлү деп, Америкага окшогон күчтүү мамлекеттин бир жакшы жактарын үйрөнүп Кыргызстанга ташысак, ошол жердеги ишкерлер менен чогуу бир иш пайдалар болот деген ниеттебиз. Америкада ар кандай эсептер боюнча 35 миңден ашуун кыргызстандык бар. Алардын 5 миңдейи Чикаго шаарында отурукташкан. Элиза Кененбаева, Азаттык.